кээде мисалы 2 картина бүтүрүп коюшу мүмкүн. Кээде 1 картина бүтүрүшү мүмкүн. Ал дагы бул как настроение эмеге карайт да. Эми эсептөөдүм эми көп эмнектер чыкты эми. Примерно ушундай бир этюдтарды $150-200 да. Эгер саткың келсе, сразу ошол жерден эле интернеттен баалашып, азыр оңой болуп калды, ошол доставка эмелер бар. Салып жибересиң. Сүрөттүн эмеси кичине талант да болуш керек да. Сүрөтчүлөр эми кисти, ушу краска, түз тандоосу менен күчтүү да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биз ушул жаратылышты көзү менен көрүп, ошону калем менен тартып, элдин көзүнө чыгарган сүрөтчүлөр тууралуу кеп кылмакчыбыз. Айбек агабыз бизге бүгүн сүрөт эмне экендигин алдыда сиздерге айтып берет. Кээде мисалы 2 картина бүтүрүп коюшу мүмкүн. Кээде 1 картина бүтүрүшү мүмкүн. Ал дагы бул как настроение эмеге карайт да. Портретте тартасаң? Адам Жок. Портрет тартпайм. Не себептен? Жөн эми жакпайт да. Табият. Жактырбайм дегендей да. Тартып көргөнсүз да? Ооба, окуп жүргөндө тартып көргөнбүз. Мындай балдарыңыздан байкалабыз сиздин немеңиз? Сүрөтчүлүгүңүз? Чоң балам, ооба, чоң балам кичине кызыгат да. Чоң балам кызыгат кичине. Сиз студенттерге неме сүрөт тартышты неме кылып үйрөтөсүзбү? Пока шагирт жок. Шакирт алып өмүрүңүз келеби? Эми кызыккандар болсо, ооба, кызыккандар болсо эме кылабыз. Унчукпай иштешет да, сүрөтчүлөр, Ооба. Эми унчукпай эмес. Мен акам бар да, мындай көп сүйлөбөйт, бирок баягы жиине мындай эми бала экенбиз да, жиине тийип неме кылып койсокчу, кутта ошентип тартып бизге мындай. Чалкандагыдай кылып тартып, анан кайра өзүбүз уяткарып. Унчукпайт өзү, серьезный. Серьезный да? Тарткан сүрөттөрү. Кечиндечи жанагы жайдын аптап көзүндө жылдыздарды метод катасызбы? Жок. Ошону дагы булуттардычы? Эми ар кандай булут деле тарта алса, булуттар тартылат. Ооба. Кайсы университетте окуйсуз? Бишкекте Академия художественный. Канча жыл окуйсуз? Bu yerде 5 yıl. 5 yıl okudum. Şu azı kança jıl bolду эмгектениңизге? Эмгектенгениңизге? Emgekten gelme o. Эми 2009 бүткөнмүн, 2010дон бери иштедим да бир. 12 жыл болуп калыптыр, а? 12 жылда канча сыр болбосо да сүрөт чыгарасыз, тартып жүрөсүз? Эми эсептөөдүм, эми көп эмнектер чыкты эми. Эң выгодный неме болду да.
Выгодный. Так, выгодныйсы. Мен могу сүрөт тартып, жакында эле ошол Самаркандка чыктым. Анан зарубежге ошо сүрөт тартып эме кылбадым, ошо Россияда иштеп жүрдүм, Санкт-Петербургда. Сүрөт тартып, ошо кичине эмес сүрөттөрдү тартып дегенде да. Ошо Тажикстанга Өзбекстанга чыктым дедиңиз го, ошол Өзбекстанга чыкканыңызда эмне болду? Сүрөтүңүз кандай байгеби, орун алдыбы? Жок, анда өзүбүздүн эмебиз менен эле чыгып барып, как дружеский эме болду эле, тартып аяктын сүрөтчүлөр менен кошо. Ошол эмелер тартып келдик да. Чоң алайга дагы жөн ушул эле кантабызда? Жок, чоң алайга эме бир атайын ошол уюштурган экен сүрөт боюнча. Ошонун эмеси менен барып келдик да. Анан мен үчүн жана кызык боло берет да, бул сүрөтчүлөр сүрөт эле тартып берсе, үйрөсүн тартканбага бирөөнү карап келет. Интересно да, ушул нерсечи. Бул эме да. Ар бир эмгекке Алла Таала өзү ырыскысын берет да. Эмгектениш керек ошол. Жок, эмгектениш керек, бирок тарткан сүрөттөрүңүз сатпаста. Ооба, сатылат. Примерно канча сатасыз? Примерно ушундай бир этюдтарды $150-200 да. $300 чейин ар кандай, кээде $50 сатылат. Сүрөттүн эмесине карап да. Анан мындай жаратылышты эме тартып эме кылгандардын эмеси мындай ноттанам да, мындай кийимелер эле койгондорду көзүмө кымбат кетет дейм да. Мен үчүн Жок, бул искусство, бул эмгек да, булчу баалайт. Ар бир кеткен убакыт, ар бир адам чыгармасы кайталангыс. Эч жерде мисалы баягы көчүрмө, копия деген эмес да. Ошо. Эмеде сүрөттөрүңүздү ушинтип тартып эме кылып, интернеттен көрүп, Инстаграмдан көрүп, сизден келип атайын алып кетишеби? Ооба. Ошол интернеттен, эмеден, Facebooktан көбүнчө ошол сурайт картиналардычы. Анан сиз тарткан сүрөттөрдү кыргыздар, чет өлкөлүктөр да алат да туурабы? Ооба. Кыргыздардан канча пайыз сүрөттөрүңүзгө кызыгып алат? Көп эле бизден эмелер, мисалы үчүн портрет албайт да, билишимче үйүнө аспайт да, чет өлкөлүктөр кызыгат го деген эмне? Ооба, ал сөзсүз. Мисалы азыр жакшы болуп калды ошол интернет аркылуу ошол жакшы чыгармаларды өзүнүн эмелери бар да. Мындай орусча айтканда любительдери бар, алар интересовать этип сурайт, мындай кызыгыпчы. Ошол эмеңизди эме кылсак болобу депчи. Анан эгер саткың келсе, сразу ошол жерден эле интернеттен баалашып, азыр оңой болуп калды, ошол доставка эмелер бар. Салып жибересиң, алып эме кылат. Сүрөттүн эмесин, мектебин өзүңүздүн эмеңиз Кызыл Кыя шаарына ачкыңыз келеби? Сүрөт боюнча көргөзмө кылып, музей жакшы суроо. Эми бизде могу Кызылкаяга жакын ушу Нокатта бар да, атайын окуу жайчы. Анан Баткенде бар, ошо Баткен областында. Анан мисалы могу кружок сыяктуу кызыккандарга атса болот, кошумчачы. IT кооператив деп оштогудай. Мисалы сабактан кийин атайын кызыккан окуучуларга ошо багыт көрсөтүү максатындачы. Оюңуз бар да? Баткен эмесине да бергенсиз, музейине бергенсиз сүрөттөрүңүздү?
Жок, ошол жака выставка кылыш керек болуп атат өзү, ойдо бар. Быйыл мына жай эрте жазда буюрса ошо сүйлөшүү болуп атат, ошо достор мененчи. Ошо Баткен жака барып сүрөт тартып келели деген ой болуп атат да. Эгер насип кылып калса, ошо барып ошо Баткен жакта дагы ошо өзүбүздүн иштерди калтырып музейгечи ошол жакта көргөзмө уюштурайлы деген ойлор да бар. Журналистиканы кесип анан өнөр деп коет да, мындай байланыштырыпчы. Сүрөт дагы кесиппи же тубаса өнөрбү? Өзүнүн жаралганы. Бул эми негизи чындыгында сүрөттүн эмеси кичине талант да болуш керек да. Орусча айтканда чувство сезиш керек ар бир түстү, ошол состояние эмелердичи сезиш керек. Кичине эле талант, баягы айтат го 99% эмгек, 1% талант дейт го. Ошондой кылса мен дагы кичине кызыгуум бар, бирок сүрөткөчү. Анан кызыгуум бар, бирок мен ошону аракет кылсам кылып алып кетемби? Ооба. Сөзсүз ал ар бир эмеде мээнет керек да, кесип мээнет кылыш керек. Ошол тынбай ошо аракет кылса эле эме болот, сөзсүз эме болот да. Мындай баары бунун эмесин тилин билбесе, албаса. Жок, андай эме болбойт го. Аракет эле кылсаң. Аракеттен берекет. Ооба, сөзсүз. Сүрөтчүлөр аз эместер, аз сөзсүздөр, мындай Сүйлөмөсүндө. Сүйлөгөндө энергия кетип калабы? Жөнүндө меңиздер оюңуздар чалжайбы? Оюн бузулат да. Сөз таппайчы. Себеби бул да моундай общий издениш керек да. Ушундай болуп калат кээдечи. Журналисттер тили менен, колдагы калеми менен күчтүү дейт да, сүрөтчүлөр эмнеси менен? Сүрөтчүлөр кисти, ушу краска, түс тандоосу менен күчтүү да. Түстү тандап берген. Ата достор, сиздер менен бүгүн Айбек агабыз болду. Айбек агабыздын сүрөткө болгон кызыгуусу кандай экенин сиздер алдыда көрүп алдыңыздар. Айбек ага, сизге чоң рахмат ушундай маек бергениңизге. Өнөрүңүз дагы өркүндөй берсин, дагы бийиктиктерди жарата бериң демекчибиз. Чоң рахмат.